Мына ушул инновациялык технология, мыкты кадрлар, билимдүү кадрлар жана таза экология. Мына ушул биздин келечегибиздин ресурстары мына ушул деп эсептейбиз. Ал эми калган жер асты байлыгы, башка нерселердин баардыгы буга параллель кете берет. Мынакей биз Таза коом программасын 2015-жылы биздин социал-демократтардын курултайынын алдында кеңири талкуулаганбыз. Таза коом бул дал ушул алдыңкы технологияларды колдонуу менен өлкөнү, акылдуу өлкөнү, таза өлкөнү жаратуу болуп саналат. Ал биринчи кезекте коомдун өнүгүшүнө шарт түзүү менен бирге эң башкы бизге ошо жолтоо болуп келген коррупциялык элементтерден, коррупциянын себептеринен куткарат. Анткени себеби адам менен адамдын байланышы, контакты азайып, баардыгы ошо электрониканын жардамы менен, алдыңкы технологиялардын жардамы менен чечиле баштайт. Адам анын үзүрүн гана көрө баштайт. Мына ушул максатка жетиш үчүн бүгүнкү күндө Таза коом программасын 2015-жылы иштелип чыккан. Ал программа өнүгүп атат. Ал турмуштун баардык тармагына билим берүү, медицина, саламаттык сактоо, айыл чарбасы, суу чарбасы, жер астындагы кен байлыктарын өздөштүрүү, шаардык транспорт сыяктуу жана башка турмуштун баардык катмарын камтыган өтө чоң жана маанилүү программа. Бул программа улам өнүгүп атат, жаңы өзгөрүүлөр менен толукталып атат. 2015-тен мына 2017-ге чейинки 2 жылкы убакыттын ичинде бул багытта эле бир топ алга жылуулар болду. Аларды дагы жаңысын үлгүрүп алып, ошо көрө билип алып, андан кийин өздөштүрүшүбүз керек экендигин турмуш көргөзүп атат, турмуш тастап атат.